Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик коллежди КМШТ 220 тайпасы, тарых жана адам жана коом сабагынан берген мугалим Тайшынова Атыргүл эжеге, студент Кадыржанова Батма. Тарых сабагы тапшырма Осмон империясы. Осмон I. Осмон империясы түрк султандарынын ысымдарынын бирине коюлган. Ал Осмон султаны атынан келип чыккан. Осмондор династиянын негиздөөчүсү. Осмон империясы 1299-1923 жылдары негизделген жана анын тарыхы бир нече кылымдарды камтыйт. 1299 жылы Осмон көз карандысыз мамлекет түзгөн жана башка аймактарды эсебинен кеңейген. 14-кылымдын алгачкы жылдарында чеп менен курулган Эпшехир шаарына Осмон өзүнүн ордосун көчүргөн. Осмондун уулу Орхан уулу Мурат I. Осмон династиянын Осмондун уулу Орхан уланткан. Ал аскердик карьерасын Кичи Азиядагы күчтүү чеп коргонду Бурсаны ийгиликтүү басып алуу менен баштаган. Орхан уулу Мурат I. Осмон империясынын 3-чү башкаруучусу болуп, Анкаранын аймагын өз аймагына кошуп, Европага аскердик жүрүш жасаган. Өлкөнүн шаарларын түрк тарыхындагы алгачкы мектептерди салдырган. Мурат аскерлердин өркүндөтүлүшүнө жана күчтөнүшүнө көп көңүл бурган. Тарыхта биринчи жолу кесипкөй армия түзгөн. 1336 жылы султан тарабынан Янычарлар корпусун түзүп, кийинчерээк султандын жеке күзөтчүсүнө айланган. Сыпахилер армиясы да түзүлгөн. Ушул негизги өзгөрүүлөрдүн натыйжасында турк аскерлери көбөйүп гана кетпестен, адаттан тышкары тартиптүү жана күчтүүлүгү менен да айырмаланган. Осмон империясынын социалдык тутуму аскердик тартипке толугу менен баш ийген. Армиянын негизин Янычарлар түзгөн. Жана айтып өткөндөй, сыпахилер сооттуу жана аттуу жоокерлер. Баязет I. Мурат уулу Баязет атасынын саясатын бардык жагынан улантты, бирок андан каардуулугу менен айырмаланып турду. Ал үй бүлөлүк так талашуу, атаандаштыктан алыс болуу үчүн туушкандарын өлтүрүүдөн баштаган. Баязет Сербияны талкалап, Осмон империясынын вассалына айландырган жана Балкандын кожоюнуна айланган. Мехмет II. Осмон империясынын бийлик доору 150 жылдан ашык убакытка созулган. 1453 жылы султан Мехмет II Византиянын борборун багындырган. Шаарды Истамбул деп атап, Осмондордун борбору болуп калат жана ал империяны өлгөнгө чейин башкарган. Селим I 1512-1520 жылдары падышалыгы мезгилинде мусулмандардын ыйык шаары болгон Мекке менен Сирия, Палестина, Египет жана Батыш Аравияны басып алышкан. 1514 жылы Чалдыран согушу болгон. Ал согушта түрктөр Азиядагы негизги атаандашы болгон Иранды толугу менен жеңишкен. Улуу Сүлейман I 1520-1566 жылдарда Осмон империясынын күчү ички тышкы саясатта да эң жогорку деңгээлге жеткен. Осмон империясынын аймагына аянты 16-кылымда 8 миллион чарчы метр болгон, калкы 25 миллион адамга жеткен. Ошентип, 16-кылымдарда султандын карамагында Кичи Азия жарым аралы жана Балкан жарым аралынын көпчүлүгү кирген. Кийинки кылымдарда империя 3 континентте — Европада, Азияда жана Африкада басып алуу согушун жүргүзгөн. Осмон империясы султандар жетектеген. Султан жогорку саясий, аскердик жана диний бийликке ээ болгон. Ошентип, өлкөнүн тагдыры көп жагынан тигил же бул башкаруучунун сонун сапаттарына көз каранды болгон. Осмон империясы көп улуттуу мамлекет болгон. Калк ислам, христиан жана башка динин туткан. Мусулман эместер империянын кол астында болушкан, бирок мусулмандар ээ болгон укуктарга ээ эмес эле. Мусулман эместердин абалын ислам мыйзамы менен аныктаган. Башка элдерден жана диндердин өкүлдөрүнө империянын аймагында жашоого мүмкүндүк берген. Өз ишенимдерине карманып, бирок жаран катары жан башында төлөөгө милдеттүү. Аларга бардык мусулмандардан бир кадам төмөн турган. Башка диндердин бардык өкүлдөрү сырткы көрүнүшү боюнча айырмаланып, башка кийимдерди кийип, андагы ачык түстөрдү
алыс болушкан. Куранда мусулман эместер мусулман кызга үйлөнүүгө тыюу салынган жана соттор ар кандай маселелерди жана талаштарды чечүүдө мусулмандарга артыкчылык берилген. Мындай абал 1839 чейин уланган. Жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык империянын бардык жарандары башталган реформа мезгилинде тең укуктарга ээ болушкан. Империянын калкынын өзгөчө катмары кулдар, укугу жок адамдар түзүлгөн. Осман империясында кулдун үйү болбош керек, мүлкү мураска акысы жок болчу. Кул үй ээсинин уруксаты менен гана никеге турса болот. Осман империясындагы кулдар үй иштерин жүргүзүүгө жардам беришип, медреселерде жана мечиттерде гаремдерди жана алардын кожоюну кайтарган сакчыларда болушкан. Армияда жана айыл чарбасында кулдар аз колдонулган. Чоң империянын экономикасында негизги ролду айыл чарба, дыйканчылык жана мал чарбачылыгы ойногон. Мамлекеттик казына ар дайым аскердик олжонун жана салыктардын эсебинен, ошондой эле сооданын өнүктүрүүнүн натыйжасында толтурулуп турган. 16-кылымда куралдуу күчтөрдөн тышкары султан чоң заманбап флот. Ал негизинен ири галлерден, фрегаттардан, галеоттордон жана башка калактуу каяктардан турган. 1682-жылдан тарта парус кемелерин калактарга өтүү башталды. Аскер деңиз флотунда аскер туткундары катары кызмат өткөргөн, ошол эле кылмышкерлер. 16-17-кылымдарда Осман империясынын саясий, экономикалык жана маданий жактан гүлдөп өскөн. 3 континентте жайылган империя өз аймагын 14-кылымдан тартып 1683-жылга чейин Венада жеңилүүгө чейин кеңейтип келген. 16-кылымдын аягында жүрүштөр басаңдаган, армия ыдырай баштады, анткени жоокерлер өз участокторун мураска ала баштаган жана кызмат өтөөдөн баш тартышкан. Казына түгөнүнүн алдында турган осмондор мурда ээ болгон аймактарын жоготуп ала башташкан. Осман империясынын кулашы башталган. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.